Assalamu алейкум, урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендаштарым, урматтуу жүрөгү мээримге толгон жоомарт берешен инсандар. Биз Ак Ниет Аманат коомдук фонду быйыл 2020 жылы Ордолуу Ош шаарына, тагыраак айтканда Ош шаарынын Ак Тилек кичи районунун Дача, Учар Дача деген жеринде Баткен согушунун ардагери, Баткен согушу десе 2000-жылы 99-жылдар эсибизге түшөт. Кече күнү бир кыскача сөзүмө кээ бир инсандар туура эмес эме кылып калды окшойт. Сакалчандар деген сөзүмө катуу тийип калды окшойт. Мен башкача ойду айткам, урматтуу мекендаштар. Кыргызстанга бахабиздер, террорлор 99-жылы кирип, Кыргызстандын элин бир топ ойго салган. Мына ошол учурда жаныбызда турган Руслан ошол убакта жумушта болот экен. Жумуштан Баткенге айдалып, Баткенде ошол террорлор менен алышып, согушуп, момундай айтканда, Кыргызстан элин, Кыргызстан мекенин коргойм деп, сактайм деп, мына бул колунан айрылат. Анан быйыл 2020-жылы биз ушул карантин убакта Ош шаарынын тургундарына, муктаждарга продукта жардам берип жүрүп, ушул үй бүлөнү бизге сунуштап калды. Келсем, момундай аркабызда турган ушундай бир кейиштүү, жүрөктү тиле турган, оор тагдырда жашап аткан үй бүлөнү көрдүк. Биз Ак Ниет Аманат коомдук фонду эч кандай улутуна карабайбыз. Жакшы билесиздер. Аллах деген жумуш улутуна же жерине карабаш керек. Буга чейин кыргызына да, өзбегине да, татарына, казагына, тажигине, орусуна чейин жардам берип келатабыз, Кудайым буйрса иншалла. Аллах деген жумуш боло берет экен. Кудайдын буйругу экен, мына үй башталып, 4 ай аралыгында үстү жабылып, ички отделкасына даяр болуп калган. Мына азыр Жалал Абадтан балдарды алып келип, өзүбүздүн балдарды, өзүбүздүн досторду алып келип, мына азыр үйдүн ичинде ички отделкасы болду. Бүгүн 3-күн. Мен азыр 3 күндүк жумуштун результатын көргөзөм. Урматтуу мекендаштар, бүгүн дагы биз материал алып келдик. 3 күн мурда мен сиздерге отчет бергем, эмне материал алып келгенибизди. Бүт бардыгына жетерлик патологун алганбыз, бүт баарына жетерлик полун алганбыз. Анан стенасына шпаклевкаларын, ваннасына кафельный клейлерин, жана башка саморез, майда чүйдөлөрү болуп отуруп, урматтуу мекендаштар, 43 000 сомдук материал алып келгенбиз. 43 000 сомдук. Мына мен ошол 43 000 сомдон бери карай бүгүн алган материалымды, бүгүн урматтуу мекендаштар 6 декабрь 2020 жыл, мына азыр жаңы эле мына машинабызга жүктөп келип турабыз. Эмне материал алып келдим мен? Кафель алып келдик. Бул жерде азыр жалпысынан мен сиздерге момундай түшүндүрүп айтып кете берсем, обой алып келдик. Бир комнатасына обой клей менен 5 урлан обоюн 5450 сом болду, клей менен. Андан сырткары ваннасына кафель алып келдик. Ваннасына жетерлик кафели мынакей 5375 сом болуптур. Андан сырткары багеттер, бүт потолокко жете тургандагыдай багеттер алынды. Багеттерибиз 1765 сомдук. Андан сырткары полуна бүт жете тургандагыдай плюнтустары, порог плюнтустары, обойн уголокторун алдык. 3775 сом болуптур. Ошондо дагы бизде ошондо 1,5 сомдук материалды мен кече алып келдим элем, анын чеги азыр жанымда меселе. Жалпысынан кошкондо мен кечеки 43 000 сомдон бери карай алган материалым 17 865 сомдук материал алыптырбыз, бардыгын кошконубузда. Эми буга кошсок 17 865 000ге 43 000 сомду кошкон болсок 60 865 сомдук материал алыптырбыз ички отделкасына. Бул деген эмне материалдарын айтып өттүм. Обою бар, кафели бар, бүт полу, бүт потологу, кыскасын айтканда Кудай кааласа ушул иш менен бүтөт. Краскалары бар. Бизде азыр ваннанын бир эшиги калды. Ана ваннадагы сантехник жумуштары калды. Айткандай мен дагы эсимен чыгып калыптыр. Кече сантехник турбаларын да алып келгем, 2000 сом. Бул менен 62 865 сом болот экен. 2000 сомдук сантехник турбаларын алып келгенбиз кече. Мына ошентип азыр бизде аристон, умальник ошол иштер калды. Анан ваннанын эшиги калды. Анан азыркы иштеп аткан балдардын кызмат акылары бар.
Мына ушундай достор, мен бир инсанга ыраазычылык билдирип койбосом болбойт. Кече күнү мен атын адаштырып алыптырмын. Азыр сиздерге толук атын айта кетсем. Россиянын жараны, Сахалиндин жараны, Капишов Павел ишканасы Регио Хабстрой деген ишкананын жетекчиси болот экен, Капишов Павел. Мына ошол бир тууганыбыз кече биз келатканыбызда өзү улуту, орус улуту. Мына ошол бир тууганыбыз 25 000 рубль аманатын жөнөткөн, ушул Русландын үйүнө жардам болсун деп. Буга чейин дагы бир ай мурун дагы 20 күн мурун дагы 25 000 рубль аманатын жөнөткөн жардам деп. Биздин Ак ниет аманат коомдук фондунун дарегине. Мына ошол аманаттарга мына ушул иштер болуп атат. Русланга деп көрүп так маалымат алган экен, жардам берип атат. Руслан, вот я только что сказал, Капишов Павел, гражданин Сахалин, Россия. Да, он вам этот новый дом видит каждый день интернета. Специально для вас помогали. Вот, видишь, гражданин России. Его скажите, хорошую благодарность скажите. Я хотел бы Капишев Павлу, Сахалин, регион Капстрою, принести очень большую благодарность. Также я хотел принести благодарность ребятам, нашим кыргызстанцам, которые работают в Российской Федерации, либо еще где, да и нашим гражданам Кыргызстана самого. Ребятам вам рабочим большое спасибо, что не останавливаете работу до самых морозов, пытаетесь все быстро-быстро сделать. Профессионально и качественно. У меня слов просто нет, работа идеально идет и быстро. И особо Мадеру большое спасибо, Дильшату, что они приложили особые усилия и организовали всю эту стройку. Потому что дом у меня в очень аварийном состоянии, упадет, когда я тоже пока не знаю. Ну дай бог, чтобы его разобрать, а не на голове. Без головы не снимать. Не переживайте. Ну, я думаю, скоро, все максимум 10 дней. После 10 дней, наверное, после 2 недели вы уже Новый год будет. Новый дома. До Нового года там мы открыто Худы халаса. Урматтуу мекендештер, Руслан биздин кыргыз тилин, биз дагы бунун тилин кыскасы ортодо ушундай болуп түшүнүк менен иш болуп атат. Кудай буюрса, эли журтубуз, жалпысы көргөн мекендештерибиз туура түшүнүү менен кабыл алып, мына ушул Русландын үйүнө жардам берип атканына мен ушунчалык терең ыраазычылык билдирем. Аллах разы болсун баарыңыздардан. Айрыкча жалпы кайрымдуу берешен элибизден разы болсун Аллахым. Жана Капишов Павел, бул инсандан Аллах эки дүйнө разы болсун. Мына өзү башка мамлекеттин жараны болсо да биздин Ак ниет аманат коомдук фондунун колдоп аткандыгы бул өзгөчө бизге дем күч, Кудай буйрса иншалла. Бул башталышы. Бул аяк эмес, бул ортосу эмес, бул башталышы, Кудай калса. Бул биздин 9-чу үйүбүз. 10-чу үйүбүз Жалал Абадта 8 үй бүлөккө ылайыктуу муктаждар комплекси салынат. Кудай буйрса, бундан бул жагына дагы момундай чоң-чоң үйлөр салына берет иншалла. Тетя, вы тоже скажите, все людям благодаря скажите. Ну, в первую очередь, вот то, что вы привезли, хочу сказать большое спасибо от россиянки. Я русская, уроженка Владимирской области, города Вязников. Родилась там. Ну вот, Капишеву Павлу, вот, Павел. Да, я большую материнскую благодарность объявляю, ну, говорю, за помощь, которую он оказал нам. Ну, спасибо, что есть люди добрые. Добрые люди, не только кыргызстанцы, где за кого воевал Руслан за свою родину. Это наша родина, да, Кыргызстан. Да. Россия тоже родина, да. Моя. Ну, так получилось, получается. Дай Бог вам здоровья. Все будет хорошо. Не переживайте. Вот люди есть, хорошие люди. Вам не оставляют, помогают. Спасибо вам, всему киргизскому народу. Спасибо. Спасибо. Мына ушундай урматтуу мекендештер, урматтуу туугандар, андан сырткары мен да кыскача айта кетсем, Жалал Абадтан келген биздин балдар бүгүнкү күндө ошто квартира снимать этип алып,
жашап атышат. Ал маселесин дагы күндө питаниясына жана күнүмдүк жатакана месталарына дагы төлөп атабыз иншалла. Мына ушундай биз жалпысынан бүгүнкү күндө 3 күн аралыгында 62.850 сомдук материал алып турбуз. Андан сырткары балдардын дагы тамак ашы, анан жатакана месталары дагы бар. Эжеке келип койсоңуз, бизден Русландын жанында жашаган коңшусу бар. Мынакей эжекебиз кече күндөн бери биз иш баштагандан баштап баш багып турган, мына азыр ушул эжебизден бир кыскача булар боюнча сурасак убакыт бар, Убакыт бар. Эже кыскача айтып кетсеңиз, бул инсандарды тааныганыңызга канча убакыт болду? Анан алгач тааныганыңызда бул үйдө канча адам жашайт эле? Негизи эле булардын жашоо турмуштарын айтып кетсеңиз, анан характерлери кандай болгон, канча киши жашаган, ушу боюнча бир кыскача айтып кетсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналынын көрөрмандары. Мен Исраилова Сайраб Ахматалиевна. Ушу Катя эже менен Русландын эң жакын кошунасы болгон үйү мына оң капталда турган үй меники. Мен Катя эже менен Русланга 17, быйыл 18 жыл болду кошуна болуп жашаганыма. Бир экинчиден Катя эженин күйөөсү Ренат аке Карагулжадан болот. Аябай жакшы адамдар болгон. Уробек деген агасы болгон. Света эже бар, Флюра эжелер, аябай жакшы адамдар болгон булар. Андрей деген акасы болгон. Русландын 78 эле ал. Ал өтө жакшы бала, колунан көөрү төгүлгөн, баары жокту жасаган жакшы бала. Сварщик бала болчу дейт. Сварщик бала эле. Ал ошо 3 жыл болду, Катя эже 3 жыл болду өтүп кеткен, аябай жакшы бала эле. Катя эженин менин угушумда немеде текстилде бир цехте мастер болгон, өтө күчтүү, билимдүү, жакшы аял болгон экен. Ошол жерден үй берилген экен. Анан ушу союз тартканда ошол үйдү сатып, ушул үйдү алган экен. Мен келгенде Катя эже ушул жерде мотор менен суу чыгат эле бизге каналдан. Ошол бузулуп калган моторлорду эч ким оңдой албай, ушу Катя эже оңдойт эле. Руслан бир колу жок болсо да Руслан барып оңдоп суу чыгарып баардыгыбызга жардам берип турат эле. Булар эң жакшы жашайт эле. Анан эми Руслан ушу 20 жашында колун алдырган деп Катя эже айтат эле. Булардын семьясы аябай жакшы, билимдүү адамдар болгон. Мен угушумда деле, көрүшүмдө деле. Экинчиден, Медер сага чоң рахмат айтам. Алла ыраазы болсун. Ушу эл менен Катя эже Русланга көпүрө болуп, ушинтип өз баласынан ашык болуп, ушундай жакшынакай үйдү куруп отурганыңа биз ушу фундамент курулгандан баштап ушул күнгө чейин көзүбүз менен көрүп отурабыз. Сага Алла ыраазы болсун. Үй бүлөң менен бактылуу бол, бала чакаң менен аман бол, эли журттун ушунтип кызматын кыла бер, мусулмандардын, мусулман эле эмес баардык Алла Таала жараткан пенделердин дуасын алып ушинтип жүрө бер. Ушу Катя эже менен Русланды сыйласам, сага сени Кудайым сыйласын. Руслан, Катя эже үй маарет болсун сиздерге дагы. Мынакей үйүңүздөр жакшыраак болуп бүтүп калды. Мындан ары да кошуна болуп жакшы жүрөлү, сиздерге чоң рахмат. Руслан кайра менин укам Карагулжалык болот. Ренат ака бол менин акам болчу, жакшы адам болчу. Рахмат эже, рахмат. Бир нерсени айта кетсем, ошол Ренат деген Русландын агасы, урматтуу атасы. Акесинин аты ким? Андрей. Андрей деген агасы, урматтуу мекендештер, мен кече угуп алып сүйүндүм. Ушул жерде кадимкидей жаназа окулуп, кадимкидей ислам дини менен, мусулманчылык менен кепинге оролуп жайга берилген экен. Мына агабыз, эжебиздин жолдошу кече мага айтса мен шунчалык ыраазы болуп атам. Булардын атасы ушу Карагулжада татар киши болгон экен, мусулман киши болгон экен. Булар боюнча мен маалымат алып кетип атам. Мен Кудай калса ар бир бейтаптарыбыз, ар бир жардам берген адамдарыбыз боюнча толук маалыматтар болуш керек бизде. Ошондуктан баягындай көңүлдү ренжитпестен жардам бере берсек сонун болот. Кудайым ошон үчүн берет. Бул да бир Кудайдын буйругу, урматтуу мекендештер. Мына ушундан эмесе биз азыр үйдүн ичин көргөзөйлү. Сиздерге чоң рахмат. Ынтымагыңыздар бекем болсун. Дайым ушундай кошуналык жашоодо жашай бериңиздер. Урматтуу мекендештер, урматтуу эжеке, жакынкы күндөрдө мына ушул декабрдын 20-сынан 25-ине чейин, жаңы жылга чейин ушул үйдүн ачылыш аземин өткөрөбүз. Бул үй бүлөнү жылуу үйгө киргизебиз. Жалпы элибиз көрүп аткан мекендештерибиз, сиздерди дагы сөзсүз биз чакырабыз. Эсиңиздерде болсун, келгенде аракет кылыңыздар, унутуп калбаңыздар. Рахмат барыңыздарга. Алла ыраазы болсун, биз анда үйдүн ичин көргөзөйлү. Мынакей достор, туугандар, Русландын эски үйү. Иншалла, Кудайыма шүгүрлөр болсун. Сонун кабар, сонун жаңылык, сонун кабарлар.
Мына ушундай достор. Мен азыр үйдүн ичин кандай болуп бүтүп атканын көргөзөм. Өтө сонун кооз бүтүп атат. Буйруса бөлүшөбүз азыр. Руслан дагы сүйүнүп кубанып, момундай сүйүнүштө жүрөт. Руслан, как дальнейший план? Ну, уже подготовил, завтра начинаю подсыпку щебенкой уже. Молодец. И глину надо убирать с дороги. Да, правильно. Там, чтобы машины заезжали, мне надо... Ну, завтра я уже план построю, какой, что и как. Когда, ладно, остальные оставьте, когда жениться будет? Невесту найду, надеюсь, найдется. Ну, надеяться надо. Сейчас стройка, ну, будем искать. После стройка тогда, да? А? Всех все равно позову, обязательно. Мына ушундай достор, 40 жашта Руслан 20 жашта болгон экен, анда колун алдырган малда. Кадимки эле армияда болгон экен ошол убакта. Армияда учурунда экен эле. Мына ушундай достор. Мен азыр үйдүн иштерин, сонун болгон жумуштарды көргөзөйүн анда эмесе. Мынакей ушундай достор, туугандар. Биринчи эле конок бөлмө, зал бөлмөсүнөн көргөзөйүн. Мен мынакей уже обойго даярдап атышат стенасын. Потолоктору дагы уже мынакей бүтүп калды. Болгону багети менен анан четиндеги эмелери калды, ушундай иштери. Мына азыр момундай толук плинтустар, багеттери, ушундай кафельный клей, ушулар майда чүлөр келди. Үй, мол кичинекей печка менен сонун болуп жылып калыптыр. Мынакей ушундай сонун. Наркы бөлмөлөрүн да мен көргөзөйүн. Бул бөлмөнүн да потологун кагып ачат. Бул акыркы бөлмөнүн потологун кагып ачат. Уже наркылары бүтүп калышты. Бул жерлерине стыктарына эмелер берилет. Мынакей эмени болсо коридордун потологуна бүтүштү. Андан сырткары бул жакта бир бөлмө бар. Катя эженин комнатасы. Бул жактын дагы потологу бүтүштү. Шпаклевкалары берилди. Бул комнатага да водомицон краска берилет, шпаклевка. Бул жерге пластик жетпей калган мен азыр алып келдим. Айнектерине уголоктору берилип атат. Перемичкалары жабылып атат. Болгону азыр бул жерде душтагы кичинекей эшик калды. Ушул эшиктен кафель, ушул ваннаны бүтүрүп алсак, сонун болот буйруса. Мынакей кызыгып көрүп атат. Катя эже, ну что, понравилось обои? Сейчас я гляну. Когда-то МДЭК когда-то специалистом была, ремонтом занималась, жизнь заставляла. Но это моющие, по-моему, да? Не супермоющий, полумоющий. Ну, влажный. Да, тряпкой влажный. можно протирать, и ничего не будет. Да. Идеально и дорого. Спасибо. Это средний обой. Нормально. Мына ушундай достор, сүйүнүп, кубанып турат. Мына залы ушул обой берилет. Мен азыр балдардан интервью алайын десем, камерадан качып атышат. Баягы эле менин досторум, чын кыздар, камерадан баш тартып атышат. Бүткөндө дагы жаңылык бөлүшөм. Мен бүгүн уже Жалал Абадка чыгышым керек. 6 декабрь. Бүгүн жетишсем бүгүн, болсо эртең чыгып кетишим керек. Ошого бүтөрдү дагы мен сиздер менен байланышам, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Андыктан дагы да колдооңуздар, ушул видеолорду башкалар менен бөлүшүңүздөр. Биз менен байланыш, сунуш, суроолор болгон болсо, биздин WhatsApp байланыш номерибиз 705 33 77 90. Жардам берүү үчүн описанияга Сбербанк карталарды коем, Эрболот деп чыгат. Дайыма колдоп турсаңыздар, Кудай буйрса мындай иштердин дагы да далайын биргеликте кылабыз. Рахмат, жакшы туруңуздар. Ассаламу алейкум.